Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жаналардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы? Алгачкы сюжетибиз бул аптанын талкууга айланган окуясы болду. Тактап айтканда 2 апрель түнү Космопарк эс алуу борборунда болгон ызы-чуунун айынан атылган ок. Эки топ балдар уруша кетип, алгач асманга октор атылып, кийин уруштун катышуучусунун бирин атышат. Мунун баарын азыркы такталган маалыматка ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери кылат. Албетте ок аткан соң качып кутулуп, бирок көп өтпөй эле ошол эле түнү кайгылчылардын аракеттери менен Арча бешиктен колго түшүрүлөт. Кишиге ок аткан тартип сакчыны колго түшүрүү операциясына биздин чыгармачыл топ күбө болуп келди. Да, мы просто мимо проезжали, увидели, слушайте, знакомый он? 41 БС. 41? Кабан. БС Кабан. Кабан. Тонированный. Тонированный. Ваши знакомые, да, были? Нет, мы их не знаем. Колун байлап жаткандар жабыр тарткан баланы 3-чү балдар ооруканасына алып келип, биринчи жардамын көрсөтүп жаткандар. Космопарк эс алуу борборунун жанында болгон окуяда болжол менен 2 топ балдар бир кысталашып уруша кетишет. Анан урушу мушташка айланып, бир топ балдардын арасынан бири тапанчасын алып чыгып, асманга 2 жолу ок атат. Агада көнбөгөн балдарды анан тапанча көтөргөн бала унаасы менен кетип баратып атып кетет. Бул ок атуудан бир бала оң колунан жаратылат. Как вы узнали? КМБ деген якобы деп. Они кричали, мы вот не уверены, там работаем, в РОВД, там туда-сюда, вот так кричали, короче. Не, Октябрьская, РОВД, они сначала воздух стрельнули. Там Кабан точно? Кабан, точно, 140-й, хлам, короче. 0041 БС. И вот мы с ними сначала позорили, они воздух стрельнули. Тонированный, короче. Мы, короче, все, мы испугались, когда он воздух стрельнул, уже отходить начали, потом что-то опять сдорить начали, они уехали на этом кабане. И мы по аллее идем, короче, этот кабан вот так останавливается, короче, окошко приоткрывает и бам, и уезжают. Ордуна ошол эле замат Кайгул милициясы менен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу келет. Ордунан алгачкы сурамжылоосун жүргүзгөн соң бул баланы атып кеткен балдардын унаасын издөөгө алышат. Айтымдарында Мерседес үлгүсүндөгү терезелери караңгылатылган унааны алыс кетирбей колго түшүрүү үчүн Кайгул милициясынын бардык экипаждары шаардын бардык бурчтарында блокпостторду уюштурушат. Ал эми ыкчам топ Карл Маркс көчөсүндө жайгашкан эс алуу борборуна окуя болгон жерге барып, атылган октун гильзаларын издеп башташат. Короче, бұл жерден воздух атып тұр. Течеде балдармен тұрғанда осы жерден машинадан сходу атып тұр. Ошондо тиген. Бұл жерден тұрып кетчет, воздух атып тұр. А что он говорит, что здесь было? Вот где-то вот здесь вот метров 5-10. Бул жакта гильзаларын издеп, күбөлөрдү сураштырып иш алып барып жатканда гана кайгылчылардын издөөдө жүргөн унак кармалды деген маалымат түшөт. Абсамат Масалиев менен Дорунбек Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде колго түштү дешет. Артқы подложка. Подложка. Төкүлүп тур. Задержанный жок, да? Ишин аткарып жүргөн инспекторлор атылган унааны колго түшүрүп, ордуна кошумча күч катары Кайгул милициясындагы экипажы да келиптир. Унаанын эки жагынан курчап турушкан экен. Айтсак, бул унааны издөөгө берип жатканда 0041 мамлекеттик номер айтылса, биздин чыгармачыл топ барганда аркасында башка номер тагылып турган. Инспекторлордун айтымында айдоочу бала колго түшкөн соң унаасынын номерларын алмаштырып салуу аракетин көрүптүр. Бирок жетишпей, эки башка номеру менен туруп калган. Ал гана эмес, жанында жүргүнчү кыз бар экен. Уруштун баары ушул кыздын айынан чыкканбы же башкасынын айнанбы тактай алган жокпуз. Кандай болбосун, бул баланы кармаган соң анын ич пичпегендигин тактоо үчүн наркология алып кетишти. Бул жактан бир топко чейин чыккысы келбей, тартип сакчыларынын убактысын алды.
Айтсак, бул бала Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында иштеп, учурда иш сапары менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында кызмат кылып жүргөн экен. Жана бүгүн Борбор калаабыздын эс алуучу жайларынын биринде достору менен эс алып жүрүп, анан мынтип ылы чууга кабылыптыр. Ал гана эмес, уруш учурунда ок атып, бир баланын денесине жара келтирген. Ал эми наркологияга кайрадан кайрылсак, камерага кетмейин, үйлөбөйм деп баш ийбей эшикке чыгымыш болуп гана тийиштүү текшерүүсүнөн өткөрүп алышты. Жана бул текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча шектүү баланын спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Ну, у нас артистов, ты знаешь, хватает. У нас сегодня было 73 артиста, ты 74-й. Уже на то пошло. Часы как работает? Часы как работает? Как положено, да? Вот так. Дуй 2 минуты. Вот это, ребят, вот это контролька, видите? В курсе, да? Розовенькая, вот и его. Значит? Вот. Уже реакция Уже идет, реакция видите? пошла, Да? Уже положительная реакция. Умыться там алкогольный напиток. Пил, да? Да. Не пил. 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 Результат положительный. Пишите, какие Ну зачем тебе-то это надо, скажи? Руслан, я пересылала, Руслан, мне надо на разговор травму получали раньше? Да, получил. Сколько раз? Ну ты так делаешь, я не знаю, зачем тебе это надо. У вас сколько количество? 1,5 литра. Жанында өздүгүн тактоочу эч кандай документ жок болгондуктан өзүн 1989-жылы туулган Мухамеджанов Руслан Мухамеджанович деп тааныштырды. Ал эми наркологиядан кийинки барчу жери Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы болду. Тартип сакчылар адам өмүрүнө коркунуч келтирип ок атты деп шектелип кармалган өзүн Руслан деп тааныштырган баланы тергөөчүнүн колуна тапшырып беришти. Жана ушул эле жерден анан болжол менен ок аткан тапанчасын да тапшырып бериптир. Жабырлануучу да бул ички иштер башкармалыгына таң атпай келип, арызын жазып кеткен. Калыс Ордо конушундагы зордукту 102 кызматына аял киши жардам сурап жатат деген чакыруу түшөт. Ошол эле замат Кайгул милициясы аталган дарек боюнча барып көчөдө болуп жаткан окуяга күбө болушат. Албетте тартип сакчыларды көргөн жаш бала качуу аракетин көрүп, алыс кетпей колго түшкөн. Ошондой эле ичимдиктин айынан дагы бир окуя катталган. Андай эки курбу кыздар биринин үйүндө ичимдик ичип олтурушуп уруша кетишет. Азырынча такталбаган маалыматка ылайык бири бычак көтөрө коюп, экинчисин колуна шилтеп салат. Ызы-чууну уккан кошуналар тартип сакчылар менен 103 кызматына кабарлап, уруштун ээлерине жолугушат. Окуя болгон жерден биздин кезектеги материал. Aman Lukaszewski! Çallarsın burada! Aman Lukaszewski! Baba! Aman Lukaszewski çallarsın! Ben almasın! Sonra ben cebimde gelin olsun! Onu izleşelim! Suka! Suka! Ben maşına показания бермеймін! Именно сөйлесемін. 102-ге түшкөн чакырууда аял киши жардам сурап жатат деген. Аталган дарек боюнча ордуна Кайгул милициясы чыгып, шектүүнү иштин үстүнөн кармашат. Албетте ал тартип сакчыларды көрүп, качып кетүү аракетин көрөт, бирок алыс кетпей колго түшөт. Эч ким кармайт. Эмне болду эле? Эч нерсе болгон жок. Жок, мен сагынбайм. Эмне бет башына аткан? Жок, мен Чмо, сука, sen men balamla balasın. Otur, zona kılam, az çakram buranı. Zona kılam da.
Kimin gerek bolsun? Unutmayın. Все равно. Aman kaçıp dağılaç. Бұран. Ben yürüyecek Бұны танымаймын мен. Тартип сакчыларга ордунан бул маселени териштирүү кыйынга турду. Анткени шектүү бала ар кайсыны түшүнүксүз кылып айтып жатса, жабыр тартканы ызы чуу гана салып жатты. Şuna be. Suka ya. Sen beni tanımayın de. Sen beni ne diksin abram be. Suka. Koştu. Sen benim ne kıldın ya? Suka. Sen beni izlersin dedin dedi koy. Не убли, айтып отчу, от начала до конца. Силер чыкканда эмне болот эле? Ошо кызыр өкүрүп эле бияктан телефон жаткан курканына асырасы чабылып Ben gerek bulsunca. Gerek bulsun ben nimeden çıkamam. İnternete çıkardım. Hep çıkamam da. Ya suka ben dedim izlaş. Hep suka onun ne izlaş yıllar dedi. Suka hiç o. Sen de ya pakasanya bile alasın mı? Suka kaçalım ne izlaş yıllar diye. Suka Айтор. Анан милиция чакырдыңыз да ошо ордуна. Сиз чыкканда ошо эмне болот дедиз? мен чыкканда эле качты да бияка көрөрмөнчү. А бул бала качтыбы? Бул качып качып жак-жактан карап калдым. Териштирүү үчүн экөөнү тең 1-Май райондук шаардык милиция бөлүмүнө жеткиришти. Бирок бул жактан да экөө тең тынчышкан жок. Мен зор кылган жок аны тааныбайм. Мен келесем өзү кыйкып барып калды ошоле. Тиги баланы тааныйсызбы? Ben bunu вообще первый раз вижу. Пожалуйста, маму кашаштан чакырып беріңізші. Кайгул милициясы тийиштүү кагаздарын толтуруп тергөөчүнүн колуна тапшырып беришти. Шектөөнүн мындан кийинки тагдырын тергөө менен сот чечмекчи. Бул окуя туурасында болсо Кайгул милициясына маалымат таңкы саат 7-лерде түшкөн. Жүдеки берген маалыматка ылайык 4-Кичи районунда үйлөрдүн биринде бычакташып кетишкен. Ордуна ошол эле замат тартип сакчылар чыгып, ордуна жеткенде акалачандар иш алып барып жатышкан экен. Моуларды кичине эметип коюш керек да. Сизди урду да бычак менен туурабы? Ошо мен эметкен кармап калдым да. Сиз турганда кол менен кармап калдыңыз, жыртып кетти го. Ошону айттым да. Тартип сакчылар үйгө кирер менен жердин баары канга боелуп турган көрүнүшкө күбө болушту. Жабыркагандын колу кесилип, ага тез жардам кызматы биринчи жардамын көрсөтүп, колун байлап коюшуптур. Бөлмөлөрдүн биринде колдонулган бычакта жатып, үйдүн ичинде мушташ болгондой эле чачылып жаткан. Камиста тийгизди. Эме кылып, Да. Корктун деди, короче, мындай. Алып кетип кет үйдөн эчим жок экен. Мен дагы монтемет жүргөн. Өзүм алып Ал силерди бычак менен коркутту. Жок, вообще. Ошондой чакты кылды да, мындай мен алып чыгып. Ошондой. Жабыркагандын айтымында ага бычак көтөргөн кызды жакшы тааныйт жана экөө чогуу ал түнү үйдө отуруп алып майрамдашкан. Бирок эмнегедир ортосунда түшүнбөстүктөр чыгып кетип, бири бычак кармап, экинчиси аны алам деп колун кесип алган. Айтсак, бул окуяга шектүү да ушул эле жерде жүрдү. Анын айтымында окуя такыр башкача болгон. Баласын антип кесилип атты колдору. Бычакты мен мондайына жагынан мен кармадым, бул жатыраны кое бербей атты. Жана эмесинен бе? Мындайынан кое бербейт, вообще кое бербейт. Кое бербейт. Ручкасынан кармалды. Мен ручкасынан кармалдым. Кое бербейт. Экөөстөн ыңызылдап атабыз да. Дику кой, эмнеге мен тотасың десең, мен баарын өлтүрөм, эркектен, мынтем, антигинтем айланан ыңызылдай берди. Албетте бул кыз бул окуяга негизги шектүү болуп жатты. Андыктан алгачкы сурамжылоо иштерин жүргүзгөн тартип сакчыларды жактырбай рахат аттуу кыз кетип калуу аракетин көрүп жатты. Бери эле тартсаң кармап туруп эле. Эркелетпей эле аны.
Тарт же Нурик берели. Жабыркаганын колунун кесиги чоң болгондуктан ооруканага алып кетишти. Ал эми негизги шектүү болуп жаткан кызды териштирүү үчүн милиция бөлүмүнө салып кетишти. Кезекте издөө калабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1974-жылы туулган Мамыралиев Жеңишбек Шаршеевич изделет. Ал борбор калаага туугандардын үйүнө конокко келип, 14-мартта үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Бою 165-170 см, салмагы 50 кг, арык чырай, чачы кыска, көзү кара. Өзгөчө белгилери: үстүңкү эрин сол тарабында калы бар, кийген кийими кышкы күрөң түстөгү кепка, көк түстөгү джинсы күрмө, көк түстөгү Adidas спорттук шым, бутунда күрөң түстөгү кышкы ботинке. Жеңишбекти таанып билгендер болсо 0778 63 59 99, 0312 52 12 48, 0554 10 21 47 телефондоруна чалып коюңуздарды өтүнөбүз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.